Саламатсызбы достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарабыз. Анда амалдарды аткарып жатканда биринчи кашан ичин аткаруу керек, анда кашан ичин аткарып алабыз. Кошуу кемитүүнү аткарып жатканда 2-2ден кошуу кемитүүнү аткарса да болот, баарын бир аткарса да болот. Биз оңой болуш үчүн баарын бир аткарып алалы. Бул биринчи кашан аткарабыз. Бул кошуу кемитүүнү аткаруу үчүн биринчи бул бөлчөктөрдү буруш бөлчөккө айландырып алуу керек. Ал үчүн 8ди 15ке көбөйтөбүз. Бул 7-ни кошобуз. Жана бөлүмүнө 15-тин өзүн жазабыз. Кийинки бөлчөктү дагы 3-тү 4кө көбөйтөбүз. Жана бул 3-тү кошобуз. Бөлүмүнө 4 өзү жазылат. Кийинки бөлчөгүбүз 4-тү 5ке көбөйтөбүз. Бул 2-ни кошобуз. Бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Кийинки бөлчөгүбүз 8-ди 60ка көбөйтөбүз. Жана бул 7-ни кошобуз. Бөлүмүнө 60 өзү жазылат. Анда биздин бул биринчи катардагы бөлчөктөрүбүз бул жерге чейин. Буруш бөлчөккө айландырганда 8-ди 15ке көбөйтсөк 40 120, 7-ни кошсок 127 бөлү 15 кемитүү. 3-тү 4кө көбөйтсөк 12, 3-тү кошо турган болсок 15 бөлү 4. Кийинки бөлчөгүбүз 4-тү 5ке көбөйтсөк 20, 2-ни кошо турган болсок 22 бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Кийинки бөлчөгүбүз 8-ди 60ка көбөйтсөк 480, 7-ни кошсок 487 кемитүү экен. Бул бөлчөктөргө айланды. Эми бөлүмдөрдүн жалпы бөлүүчүсүн табыш керек. Башкача айтканда, бул сандарга бөлүнгөн эң кичинекей санды табуу керек. Бул жерден карап көрсөңүздөр, бул сандардын эң чоңу болгон 60 15ке бөлүнөт, 60 4кө бөлүнөт, 60 5ке бөлүнөт. Албетте 60 өзүнө дагы бөлүнөт. Ошондуктан биз 60-ты жалпы бөлүүчү катары карап алсак болот. А эгер бөлүнбөсө, биз эң кичине жалпы бөлүүчүсүн табуубуз керек болчу. Бул жерден 60-ты 15ке бөлөбүз 4, 60-ты 4кө бөлөбүз 15, 60-ты 5ке bölöbüz 12, 60'ты 60'ка bölöbüz 1. Эми бул 4'тү 127'ге көбөйтөбүз. Кемитебиз 15'ти 15'ке көбөйтөбүз. Кошобуз 12'ни 22'ге көбөйтөбүз. Жана кемитебиз 1'ди 487'ге көбөйткөндү. Анда көбөйтсөк 127'ни 4'кө көбөйтөбүз. 8 eksi көңүл 4 10 8 9 10 1 көңүл 4 көңүлдөн менен 5. Андан кийин 15'ти 15'ке көбөйтөбүз. 225. Андан кийин 12'ни 22'ге көбөйтөбүз. Бул жерге көбөйтүп алайын. 4 2 264 болот экен. Кошобуз
264'tü kemitebиз 487'ni. A bölümünü kayrıyla 60 yazılады. Barabar. Emi 508'den 225'ti alabыз. 3 8 tak. Hazır bir черновик kağıt alalım. Bu yerden 508'den 225'ti alabыз. Anda 8'den 5'ti alabыз 3. 1'de alıp berебиз 10'dan 2'ni alabыз 8. 5'ten 4 kaldı. 4'ten 2'ni alabыз 2. 283 kaldı. Emi 283'e 264'tü koşabыз. 7 14 biri көңіл 4 көңіл ömeyen 5. Hem 547'den 487'ni kayra alabыз. 7'den 7'ni alabız 0. 14'tön 8'de alabız 6. 4 kalgan alabız 0. 60 kaldı. Demek bizden bu alımımız 60 oldu. Bölümümüz dağı 60. 60'da 60'a bölsök 1 degen san çıgat. Anda bu birinci bizden bu kaşanın içi 1 degen san kelip çıktı. Emi ikinci kaşanı işteyiz. Bu kaşanı işteyiz. Hazır жазып alayın. İkinci kaşağız 4,4'tön 1'den 2,4'tön 3'tü alabız. Bu yerde bunu buruş bölçök aylandırбай dagы kemit amalını atkarsa bolot. Bирок бул жерде 1 3'кө караганда кичинекей болгон үчүн баары бир бүтүн сандан бөлчөк санды алуу керек болот. Ошондуктан буруш бөлчөккө айландырып алган оңойраак. 4'кө 4'tü көбөйтөбүз. Бул 1'ди кошобуз. Bölümümüz 4. Kemитебиз 2'ge 4'tü koşabız. Köbөйтөбүz 3'tü koşabız. Bölümümüz 4. 16 1'di koşsak 17. 8 1'di koşsak 11. 17'den 11'de alsak 6. Bölümümüz 4. Bu bölümü okşoş болгондуктан biz 17'den 11'di gana kemitip koyduk. Eğer bölümü başka болгондо kayra murdaki işte жасагандай жалпы bölүүчүсүн taap bölüp kayra көбөйтүp çıkmakpыз. Бұл жерден 6 менен 4 экөө тең 2'ge bölünөт. Башкача айтканда 2'ge кыскарат. Ошондуктан 2'ge бөлүп коебуз. 2'ge бөлө турган болсок 6'ны 2'ge бөлсөк 3, 4'tü 2'ge bölsök 2. Demek bizden ikinci kaşabız 3 bölü 2 degen san çıktı. Emi 3. amalыбыз bizde birinci kaşadan çıkan sandı. Başkaça aytkanda 1'di bölөбүз bul sanга. Bölü amalını atkarıp jatkanda biz birinci sandın özün жазат болчубуз. A ikinci sandın teskerisin көбөйтөт болчубуз. Анда 2 алымына 3 bölümüne жазылат. Бул жерде кыскара турган эч кандай сандар жок. Ошондуктан муну көбөйтүп эле коебуз. 1'di 2'ge көбөйтөбүз 2, 3 өзү жазылат. Demek bizim bu misalımız barabar 3'tön 2 degen san çıktı.